Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Биз бүгүн силер менен кезектеги электрондук сабагыбызды баштайбыз. Балдар, биз өткөн сабакта силер менен ата тооштун сөз түркүмү катары мүнөздөмөсүн окуп үйрөнгөнбүз жана бир топ тапшырмаларды аткарууга бергенмин. Аткарылган тапшырмаларды деңгээлине карап мен баалаганмын. Анда эмесе балдар, биздин бүгүнкү өтүлүүчү сабагыбыздын максаттары менен тааныштыра кетейин. Бүгүнкү сабагыбыздын билим берүүчүлүк максаты мында силер ата тооштун түрлөрүн таанып билесиңер. Ал эми өнүктүрүүчүлүк максаты сүйлөө иречиңерде ата тооштун түрлөрүн колдонуп, сөз байлыктарыңар өсүп өнүгөт. Балдар, эгер силер китеп, дептерлериңерди даярдап алган болсоңор, анда дептерибизди ачып, бүгүнкү числону жазабыз жана ата тооштун грамматикалык маанисине карай бөлүнүшү деп теманы жазабыз. Демек, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз бул ата тооштун грамматикалык маанисине карай бөлүнүшү. Демек, балдар, бул темада эле айтылып тургандай, ата тооштор өз ара берген маанилерине карай түрлөргө бөлүнөт экен. Кандай түрлөргө бөлүнүшү мүмкүн? Анда тыңдайбыз. Ата тооштор: жактама ата тооч, шилтеме ата тооч, сурама ата тооч, таңгыч ата тооч, аныктама ата тооч жана белгисиз ата тооч болуп 6 түргө бөлүнөт экен. Кайталаймын. Ата тооштор берген маанилерине карай өз ара жактама, шилтеме, сурама, таңгыч, аныктама жана белгисиз ата тооч деп 6 түргө бөлүнөт. Демек, ушул айтылган ата тооштордун айрымдарына бүгүн биз кеңири токтолуп кетмекчибиз. Анда сап башындагы эле жактама ата тоочко токтололу. Жактама ата тооч деген эмне? Бул жактама ата тоочторго кайсыл ата тооч сөздөр кириши мүмкүн? Буну түшүнүү үчүн мен силерге эң оболу аныктамасын айтып берейин. Демек, жалпыланган заттык маанини 3 жактын бирине, балдар, кыргыз тилинде 3 жак бар. Аны биз жакшы билебиз, биринчи жак, экинчи жак жана үчүнчү жак. Мына ушул 3 жактын бирине жекелик, көптүк санга тиешелүү кылып көрсөткөн ата тоочтор булар жактама ата тоочтор деп аталат экен. Алар ким, кимдер деген суроолорго жооп берет. Анда, балдар, ойлонуп көрөлүчү. Жалпыланган заттык маанини 3 жактын бирине жекелик же көптүк санга тиешелүү кылып көрсөтсө, ким, кимдер деген суроолорго жооп берсе, анда бул кайсыл ата тоочтор болушу мүмкүн экен? Биз бир топ ата тоочторду кечегиде үйрөнгөнбүз, таанып билгенбиз. Мына ушул ата тоочтордун ичинде ушул эрежеге жооп берген ата тоочтор барбы? Ойлонгон болсоңор, анда экранга карагыла, балдар. Мына ушул экрандагы ата тоочтордун бардыгы булар жактама ата тоочтор экен. Алар демек биринчи жакта турат экен, экинчи жакта, үчүнчү жакта турат экен жана жекелик көптүк сандарга тиешелүү экен. Мисалы, мен, биз, сен, силер, сиз, сиздер, ал жана алар. Мына ушулардын бардыгы булар жактама ата тоочтор экен. Демек, дагы бир силерге эскертип кетүүчү нерсе, бул ал деген
жактама ата тооч бул дайыма эле жактама ата тооч боло бербейт экен. Ал деген жактама ата тооч кээде шилтеме ата тооштук мааниде дагы колдонулуп калат экен. Анда көңүл бурабыз. Мынал сүйлөмдөрдө ал келди, ал окуду, ал иштеди. Мына ушул сүйлөмдөрдө ал деген ата тооч бул жактама ата тооштук мааниде колдонулду. Демек бул үчүнчү жакты жана жекелик санды көрсөтүп турат. Ал эми мына кийинки сүйлөмгө маани берсек, мында ал окуучу жакшы окуйт. Ал балдар өтө тартиптүү. Бул жерде дагы ал деген ата тооч катышып атат. Биринчи сүйлөмдөгү ал деген ата тооч менен экинчи сүйлөмдөгү ал деген ата тооштун айырмасы барбы, балдар? Көңүл коюп ойлонуп көрөлүчү. Демек, бул эки ата тооштун ортосунда айырма бар. Биринчи ата тоошто ал аныкталгычы жок айтылып жатат. Ал эми экинчи сүйлөмдөгү ата тооч бул аныкталгыч менен бирге айтылып жатат. Мисалы, ал келди. Бул биринчи сүйлөмдө. Анын аныкталгычы айтылган жок. Ал эми экинчи сүйлөмдө болсо, ал окуучу жакшы окуйт. Бул жерде окуучу деген аныкталгыч менен кошо айтылып жатат. Эгерде бул жерде биз ал жакшы окуйт дей турган болсок, анда бул аныкталгычы жок эле ал деп айтылды дагы жактама ата тооштук мааниде болмок. А бул жерде ал окуучу деп окуучу менен же болбосо аныкталгыч менен бирге айтылып жаткандыктан бул шилтемелик мааниде колдонулду. Демек, ата тооштордун кандай синтаксистик кызмат аткараарына көңүл бурабыз. Ата тооштор сүйлөмдө ээлик, баяндооштук, толук тооштук жана анык тооштук кызмат аткарат. Демек, жактама ата тооштор сүйлөм ичинде ээлик, баяндооштук, толук тооштук жана анык тооштук милдеттерди аткара алат экен. Мына ушул экранда көрүп турган сүйлөмдөрдүн бардыгында жактама ата тооштор катышкан. Мисалы, биринчи сүйлөмдө мен деген жактама ата тооч ээнин милдетин аткарды. Ал эми экинчи сүйлөмдөгү биз деген жактама ата тооч баяндооштун милдетин аткарды. Ал эми үчүнчү сүйлөмдөгү силерди деген жактама ата тооч бул толук тооштун милдетин аткарды дагы. Төртүнчү сүйлөмдөгү алардын деген жактама ата тооч анык тооштун милдетин аткарды. Демек, балдар, биздин кийинки ата тооштун түрү бул шилтеме ата тооч. Шилтеме ата тооч деген эмне? Шилтеме ата тоочко кайсылар кириши мүмкүн? Же болбосо кайсыл ата тооч сөздөрдү шилтеме ата тооч сөздөр деп айтабыз? Анда эрежесине көңүл бурабыз. Бир затка карата көрсөтүлгөн, жаңсоо иретинде айтылган, бир өңчөй заттардан бирөөнү бөлүп көрсөткөн ата тооштор булар шилтеме ата тооштор деп аталат экен. Алар кайсы, кимдер, кайсылар деген суроолорго жооп берет. Кайталаймын. Бир затка карата көрсөтүлгөн, жаңсоо иретинде айтылган, бир өңчөй заттардан бирөөнү бөлүп көрсөткөн ата тооштор булар шилтеме ата тооштор. Демек, бул шилтеме ата тоошторго кайсыл ата тооштор кирет экен көңүл бурабыз. Демек, шилтеме ата тоошторго бул, ушул, мына бул, могу, могуреки, тигил, тегил,
ошол, те деген ата тоош сөздөрдүн бардыгы булар шилтеме ата тооштор экен. Шилтеме ата тооштор толук же болбосо кыскартылган түрдө колдонула берет. Мисалы биринчи сүйлөмдөгү бул биздин айыл деген сүйлөмдө бул деген ата тоош бул шилтеме ата тоош болду. Ал мындай жакынкы затка тиешелүү болуп айтылып атат. Ал эми кээ бир ата тооштор, мисалы үчүн тегил, теги деген ата тооштор болсо алыскы турган заттарга колдонулат. Те келе жаткан ким? Демек алыста келе жаткан адамды бизге айтып берип атат. Ошондой эле мына бул жер муңдуулардын элеси. Бул дагы жакынкы затка тиешелүү. Андан кийин ошол менин үйүм. Мында өтө алыс эмес, өтө жакын эмес, мындай обочорок заттарга тиешелүү. Демек, мына ушул экранда көрүп турган ата тооштордун бардыгы булар шилтеме ата тоошторго кирет экен. Шилтеме ата тооштордун морфологиялык белгиси катарында алардын жөндөмүшүн айтабыз. Алар заттык мааниде колдонулганда лар мүчөсүн уланат. Ошондой эле кээ бир учурларда тетигил деген ата тоошторду колдонгондо алар кыскартылып дагы колдонулат. Мисалы үчүн те деп колдонуп калышы мүмкүн. Демек, бул шилтеме ата тооштордун синтаксистик кызматы кайсылар? Же тагыраак айтканда, шилтеме ата тооштор кандай синтаксистик кызматтарды аткарат? Шилтеме ата тооштор затташып ээлик милдетти аткарат, аныктооштук милдетти аткарат жана баяндооштук милдетти аткарат. Мисалы үчүн, тигилер келишти дегенде тигилер деген затташкан ата тоош ээлик милдетти аткарат. Ошолордун тилеги орундалса экен. Бул жерде ошолордун деген шилтеме ата тоош аныктааштын милдетин аткарды дагы. Ошол киши ушул. Бул жерде ушул деген шилтеме ата тоош баяндооштун милдетин аткарды. Бул жерден силер балдар сурама ата тоошту көрүп турасыңар. Демек, сурама ата тоош деген эмне экен? Же болбосо сурама ата тоошторго кайсыл ата тоош сөздөр кирет? Заттын аты жөнүн, санын, катар тартибин, сапатын, ордун, мезгилин аныктап билүү үчүн суроо иретинде айтылган сөздөр булар сурама ата тооштор деп аталат. Демек, балдар ойлонолочу. Заттын аты жөнүн, санын, сапатын, мезгилин аныктоо үчүн кандай суроолор берилет? Же болбосо ушул суроо иретинде кандай сөздөр айтылат? Эң туура балдар. Демек, заттын аты жөнүн, санын, катар тартибин, сапатын, мезгилин жана башка белгилерин аныктоо үчүн суроо иретинде ким, эмне, кандай, качан, кайсы, кайда, кайдан жана башка ушул сыяктуу сөздөр берилет экен. Демек, ошол сөздөрдүн бардыгы булар сурама ата тооштор болот экен. Сурама ата тоошторду биз бир эле көргөндө түшүндүк. Демек, суроо иретинде заттын белгилерин аныктоо иретинде берилген сөздөрдүн бардыгы булар сурама ата тооштор экен. Бул жерден эскертип кетүүчү жагдайлар бар балдар. Демек, кайда, кайдан, качан деген булар сурама ата тооштор. Эгерде ушул сурама ата тооштор күчөтүлүп айтылганда, анда алар сурамалык касиетинен ажырайт.
Мисалы, мен капкачан эле келгенмин. Кап кайдан жаман иш келсе, ким жазат менин жарамды? Демек, бул сүйлөмдөрдө булар сурамалык касиетинен ажырап калды. Бул жерде эч кандай эч нерсени сураган жок. Заттын белгисин аныктайын деген жок. Демек, булар сурама ата тоошторго кирбейт экен. Жана ошондой эле кана деген сөз дагы сүйлөм ичинде эки түрдүү мааниде колдонулат. Кана деген сурама ата тоош, бирок кээде бул сурамалык маанисинен ажырап калат. Анда көрөбүз. Сурама ата тооштук мааниде бул балдар кана, жылкынын сарайы кана. Бул жерде заттын, ордун, же болбосо заттын белгилерин сурап атат, аныктап билүү үчүн суроо иретинде берилип атат. Демек, бул сурама ата тооштук мааниде колдонулду. Ал эми экинчи сүйлөмдө кана, эми басалы Гүлсары. Кана, калайыктан бата алалы. Мына бул сүйлөмдөрдө эч кандай суроо иретинде колдонулган жок. Демек, булар мадалдык мааниде колдонулду. Эмесе балдар, сурама ата тооштун синтаксистик кызматы кайсылар? Демек, сурама ата тооштор дагы сүйлөм ичинде ээлик, баяндооштук жана толуктооштук милдеттерди аткара алат экен. Мисалы үчүн, ким келди, эмнелер берилди. Бул жерде ким, эмнелер деген сурама ата тооштор ээлик милдетти аткарды. Ал эми отличниктер канча? Сыйлангандар кимдер? Бул сүйлөмдөрдө канча, кимдер деген сурама ата тооштор баяндооштун милдетин аткарды. Ошондой эле канчасын алдың, кимдерди сыйлады деген сүйлөмдөрдө канчасын, кимдерди деген сурама ата тооштор толуктооштук милдетти аткарды. Анда эмесе балдар, ушул алынган маалыматтарды бышыктоо үчүн мен силерге азыр көнүгүү беремин, чогуу аткарабыз. Мына ушул сүйлөмдөрдө белгиленген кызыл сызыктын ордунда сөздөр калтырылып кеткен. Мына ошол сөздөрдү биз табышыбыз керек. Кымбаттуу окуучулар, силерди жардамга чакырдык. Мына ушул сүйлөмдөгү калтырылып кеткен сөз кайсыл болушу мүмкүн? Же болбосо, тагыраак айтканда, калтырган сөздүн ордуна ата тооч сөздү таап, коюп, сүйлөмдү толуктайбыз. Кана, ойлонолучу балдар, бул жерге кайсыл ата тоошту койсок, сүйлөмүбүз толукталат. Анда эмесе мен бул жерге биз деген ата тооч сөздү койдум, Кымбаттуу окуучулар, биз силерди жардамга чакырдык. Демек, бул жерде биз деген ата тооч калтырылып кеткен экен, Биз деген ата тооштун кайсыл түрүнө кирет эле? Ооба, демек биз деген ата тооч бул ата тооштун жактама ата тооч деген түрүнө кирет, Кийинки сүйлөмдө үйдү көрдүңбү? Менин үйүм. Демек балдар, бул жерде кайсыл ата тооч сөздөр калтырылып кетти? Ойлонуп көрөлүчү. Ооба, биринчи сүйлөмгө тетиги деген сөздү койсок, туура болчу да, Тетиги үйдү көрдүңбү? Демек, тетиги деген ата тооштун кайсыл түрүнө кирет эле? Эң туура, бул шилтеме ата тооч, Кийинки сүйлөмдө ошо менин үйүм. Демек, ошо деген
ата тооч кандай ата тооштун катарына кирет? Шилтеме ата тооштун түрүнө кирет. Анда кийинки сүйлөм. Жыйналыш болот. Демек, бул жердеги калтырылып кеткен сөздүн ордуна кайсыл сөздү койсок туура болот? Ойлонолучу. Эң туура балдар. Бул жерге качан деген ата тоошту койсок сүйлөмүбүз толукталат. Демек, жыйналыш качан болот? Качан деген ата тооштун кайсыл түрүнө кирет? Эң туура сурама ата тооч. Биз бул көнүгүүнү аткарып алдык. Анда балдар, өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн мен силерге бир нече суроолорду берейин. Силер жооп берүүгө аракеттенгиле. Биринчи суроо. Демек, ата тооштор берген маанилерине карай канчага бөлүнөт? Ойлонолучу. Азаматсыңар. Демек, ата тооштор берген маанилерине карай 6га бөлүнөт экен. Булар жактама, шилтеме, сурама, таңгыч, аныктама, белгисиз болуп 6га бөлүнөт экен. Буну таптык. Эмесе кийинки суроо. Жактама ата тоошторду атагыла. Демек, жактама ата тоошторго кайсыл ата тоош сөздөр кирет эле? Азаматсыңар. Демек, мен, сен, ал, биз, сиз, силер, сиздер, алар деген ата тооштор булар жактама ата тоошторго кирет экен. Шилтеме ата тоошторду атагыла. Шилтеме ата тоошторго кайсыл сөздөр кирери силердин эсиңерде болсо керек, Шилтеме ата тоошторго бул, ушул, ошол, тигил, тетигил жана башка ушул сыяктуу ата тооштор кирет. Сурама ата тоошторду атагыла. Сурама ата тооштор кайсылар кирет? Азаматсыңар. Ким, эмне, качан, кандай, кайсы, кайда, кайдан, кана жана башка ушул сыяктуу ата тооштор булар сурама ата тоошторго кирет экен. Биз ушинтип теманы бышыктап алдык. Анда эмесе үйгө тапшырма. Балдар, экрандан силер эмнелерди көрүп турасыңар? Ооба, биздин Кыргызстаныбыздын жаратылышы же болбосо кооз жерлери. Мына ушул экранда көрүп турган сүрөттөрдү силер жактама, шилтеме, сурама ата тоошторду катыштырып текст түзүшүңөр керек. Түзө алабызбы балдар? Мен бир-эки мисал айта кетейин. Мисал үчүн, кыргыз жерим аябай кооз же болбосо менин туулган жерим аябай кооз. Тегил аз чокусу асман тиреген тоолордун түбүндө менин айылым жайгашкан. Демек, бул жерде тегил деген ата тоошту мен колдондум. Мына ушул сыяктуу ушул сүрөттөргө ата тоошторду катыштырып тексттерди түзүп келебиз. Тапшырма түшүнүктүү болдубу балдар? Түшүнбөгөн суроолоруңар болсо, мен ар дайым силер менен байланыштамын. Анда эмесе балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө аман болгула.